Ықыластуулук 23. Маъин ибн Язид радиаллаху анхума айтат: Менин атам Язид радиаллаху анху садака берүүгө динарларын алды да, аны мечиттеги бир адамга таштады, муктаж болгондорго берип койсун деп. Мен мечитке бардым, анткени мен дагы муктаж элем. Атамдын динарларын алып үйгө келдим. Атам: Алла менен ант берем, мен аларды сага берейин деген ниетте калтырган эмесмин, деди. Мен атамды Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга алып келип, болгон окуяны айтып бердим. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Эй Язид, сен ниетиңе жараша сооп аласың, а сага, эй Маъин, эмнеге ниет кылып алган болсоң, ошого аны өзүңө иштетсең болот, деди. Ыкыластуулук 23. Маъин ибн Язид радиаллаху анхума айтат: Менин атам Язид радиаллаху анху садака берүүгө динарларын алды да, аны мечиттеги бир адамга таштады, муктаж болгондорго берип койсун деп. Мен мечитке бардым, анткени мен дагы муктаж элем. Атамдын динарларын алып үйгө келдим. Атам: Алла менен ант берем, мен аларды сага берейин деген ниетте калтырган эмесмин, деди. Мен атамды Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга алып келип, болгон окуяны айтып бердим. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Эй Язид, сен ниетиңе жараша сооп аласың, а сага, эй Маъин, эмнеге ниет кылып алган болсоң, ошого аны өзүңө иштетсең болот, деди. Бухари.